Айбек Байтикеев менен Исабаева Бурулдун баш кошуп бирге түтүн булатканына быйыл 43 жылдын жүзү болуптур. Экөө тең Каракол шаарында бир окуу жайда окуп таанышып калышкан. Чачым анда Кызчыбектин чачындай болчу, аябай узун болчу чачым. Анан мен чачымды сүйдүбү же өзүмдү сүйдүбү ошо белгисиз да, бирок көз караштары жакшы болуп кетти да. Сүйөм деп ачык айткан жок чындыгында. Азыр мындай деп атышпайбы? Сүйөм, анан тиги колумду да кармаган жок да. Тааныш катары чогуу жүрүп, андан кийин дос катары чогуу жүрүп, анан эң аягы жакшы мамилеге айланып. Кел, мен алайын. Жаным десе. Балам деле копиясы үчүн жакшы көрөм да ушуну. Анда эмне күнүгө эле кат жаза бермек беле. Анда деген почто деген неме болот. Бир айда бир кат жазса сүйүнүп каласың. Анда эмне деп жазылат дейсиң? Кандай, бурул, жакшыбы? Жакшы жүрөсүңбү? Иштериң кандай? Мен өзү сүрөтчү болсо, көчкөнүн оосунда жүрөктү иштетип коет же катты иштетип коет. Ал сенин жүрөгүң же менин жүрөгүм эки да жүрөк эмес, ичинде бир эле жүрөк да, ушундай. Аябай жакшы көрөт турбайбы мени деп мен кайра кат жазам. 6 балабыз бар, 2 кызыбыз, 4 уулубуз бар, баары үйлөнүп жайланган. Кудайга шүгүр, окуттук барын. 4 келиним бар, 15 неберебиз бар, келиндерим жакшы, Кудайга шүгүр. Мен атам, апам менен жашаганыма 14-15 жыл болуп калды. Анан ошол убактарда атамдын да мүнөзү токто, анан апамдыкы дагы мындай башка эме кайненелерге караганда салыштырмалуу эмеси мүнөздөрү жакшы да. Анан 4 эркек бала, 4 келин. Анан 4 келиндин ар кандай мүнөздөрү болот эмеспи? Апам ошонун баарын мындай жайкап турат да. Азыркы жаштарга ачык эле мындай айтат элем. Биз кыргыз болгондон кийин ошол кыргыз деген ата бабабыздын салтын эч качан унутпасак, биз атана кыргызбыз. Анан кээде батышты туурап жүрө беребиз. Ошол жашоонун ысык суугуна күйсө, ошол барган жердин ысык суугуна күйсө, баарын өткөрүп ийсе, анан бактылуу жашоо болот. Кудайга шүгүр, азыр бактылуу жашап атабыз. Ошонун үзүрүн эми көрүп атам балдарыман, келиндериммен көрүп атам. Азыр бактылуу чоң ата, чоң эне уул келиндеринин убайын көрүп жаткан чагы. Үй бүлөнүн бекем болушу үчүн ортодогу ар кандай маселелерди түшүнүү жана сабырдуулук менен чечип, жубайлар бири-бирине болгон сый-урматын жоготпошу маанилүү. Азиядан Нурадилова, Гүлчоро Казымкулов, Нью ТВ.